Жалал Абад шаарында 10 ноябрдан тарта бардык мекеме ишканаларга, мектеп, бала-бакча, саламат сактоо мекемелерине жылуулук бериле баштады. Жылууланган мекемелердин катары номер 4 гимназия мектеби да толуктайт. План боюнча аталган мектепке 114 тонна көмүр түшүрүлгөн. 114 тонна түштү. План боюнча ошо бизге 114 тонна положено ошо бардыгы келип түштү. Бул сентябрь айына чейинде түшкөн. 114 тонна. Эмеге жылытуу системасына уруксат 9 ноябрдан берилди. 9 ноябрдан баштап жагып атабыз. Бул сыяктуу Жалал Абад шаарында дагы 11 мектеп, 12 бала-бакча көмүр менен жылытылып жатат. Калган билим берүү жайлары атайын борборлоштурулган жылытуу системасы менен жана электр энергиясы менен жылытылууда. 12 бала-бакча, 12 мектеп көмүр менен жылытылат. Андан кийин 2 мектеп борборлоштурулган, 8 бала-бакча борборлоштурулган, калгандары электр энергиясы менен жылытылат. Бул запастык бөлүмдөр боюнча жергиликтүү бийликтен бизге 895 000 сом акча каражаты каралып берген. Бул боюнча биз тендер аркылуу керектүү материалдарды алып бергенбиз да. Бүгүнкү күндө бардык билим берүү мекемелеринде жылытуу мезгили башталды. Азыр жылуулук нормага жараша жылуулук берилип атат. Мындан сырткары борборлоштурулган жылытуу системасы аркылуу калаадагы 80 көп кабаттуу үй жылуулук менен камсыздалды. Быйыл жылытуу системасына башка көп кабаттуу үйлөрдү кошуу пландалган эмес. Анын ордуна отканалардын кубаттуулугун жогорулатуу жагы каралган. Калаада 18 откана болсо, баары планга ылайык оңдоп түзөөдөн өткөрүлгөн. Кыргыз жылуулук энерго мамлекеттик ишканасынын Жалал Абаддагы филиалы бул пландан сырткары бир жума аралыгында шаардагы 2 көп кабаттуу үйдү жылытуу системасына жаңы кошуп жатат. Учурда даярдык жумуштары дээрлик аяктап калды. Жылуулук системасындагы абаны топтолгон абаларды чыгарыш керек. Же болбосо ошол батирелердин ичинде жылуулук системаларынан кандайдыр бир утечкалар пайда болсо, биздин кызматкерлерге тез аранын ичинде кайрылсаңыздар болот. Борборлоштурулган жылытуу системасы аркылуу шаарда көп кабаттуу үйлөрдөн сырткары 30дан ашуун бюджеттик жана коммерциялык мекемелерде жылуулук менен камсыздалат. Ал үчүн 1200 тонна көмүр, 670 тонна мазут камдалып, күз-кыш мезгилдерине толугу менен даяр абалда. Үбүсара Орозалиева, Баяман Тургуналиев, Жалал Абад шаары.